أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Kur'an okuğunun aldığında A'udhu jana Bismillah'ni aytуу tuurasында aytkanбыз. Kur'an'ды okuu üçün birinci A'udhu aytуу керек. Эгерде сүрөнүн башынан баштап калса, анда Бисмилlah айтылат. Эгерде сүрөнүн башынан баштабай орто жеринен болуп калса, анда Бисмилlah айтылбастан A'udhu менен кете берет. Себеби Бисмилlah бул сүрөнүн башында гана айтылат. Birinci сүрө Фатиха сүрөсү. Birinci Fatiha сүрөсүнүн котормосуну, аяттарынын мазмунун билип алып, анан жалпы Фатиха сүрөсүнө тиешелүү пайдаларды, фазилеттерди жана өкүмдөрдү айтабыз. Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Бардык мактоолор Аллах Таалага болсун, аламдардын Роббиси. Ар-Рахманир Рахим. Чексиз мээримдүү, өтө ырайымдуу. Малики Яумиддин. Кыямат күндүн ээси. Бул сүрөдө Аллах Таала үйрөтүп жатат, бардык мактоолор Аллахка татыктуу экендиги. Мактоо жана шүкүр экөөсү бири-бирине окшоп кетет. Эмне үчүн Аллах Таалага гана мактоого татыктуу? Себеби төмөнкү сыфаттардын себебинен. Аллах деген сөздү уламалар илах деген сөздөн алынган дейт. Илах деген сөздү укканда Мабуд дегенди түшүнөт. Арабчаны билгендер илах дегенди укканда мабуд, сыйына турган зат деп түшүнөт да. Демек Аллах деп айтсак, Аллах сыйына турган зат дегенде ар бир арабчаны билген адам оюна келет, мен ошол затка сыйынышым керек деп. А сыйынуу дегенде адамды бир эрежелердин ичине салуу болот да. Аллах деген сөздү укканда мен бир эрежелер менен жашашым керек дегенди түшүнөт да адамчы. Эмне үчүн себеп Аллах Таала эрежелерди койгон, чектерди койгон да. А чек коюучулар дүйнөдө эки түрдүү болот. Бир барсага жакшылык каалап чек коет, бир барсага жамандык каалап чек коет да. Ата-эненин бизге койгон чеги, же устаздардын, же алымдардын айткан чектери биздин жакшылыгыбыз үчүн болот. Алар да бир нерсени жаса же бир нерсени жасабай деп айтат. Ал эми кээ бир инсандар бир чектерди коет, ал чектерди барго сага жакшылык каалагандан эмес да. Мисалы түрмөнүн чеги бар, эрежеси бар, мындай кыласың, тигиндей кылбайсың деп. Ал адамды өстүрүш үчүн, оңдош үчүн эмес да, жазалаш үчүн болот. Ошол үчүн жаза аткаруу жайы ал жак. Тарбиялануучу жай эмес да. Ошондуктан Аллах деген сөздү укканда инсанга биринчи ушундай сезим келет, мен бир буйруктарды аткарып жашашым керек экен. Чектердин ичинде болот экенмин дегенде кыжаалатчылыкты кетирүү үчүн ал Аллах Роббул Аламин, аламдардын Роббиси. Ал койгон чектери сизди тарбиялаш үчүн деген мааниде. Апанын чегине окшоп кетет да. Апа баласына чектерди коет, бирок ал чектер баласына жакшылык каалагандыктын негизинде болот. Роб тарбиялоочу деген сөздүн маанисин иблагу шейин ила камалики шейан фа шейан, ар бир нерсени анын эң бийик деңгээлге, эң жогорку деңгээлине жеткизүү акырындык менен дегенди айтат да. Демек бул ааламдагы нерселерди, чектерди, болуп турган акыбалдардын бардыгын Аллах кылып турат экен тарбиялаш үчүн. Биздин жашообузда кээде бир кыйынчылык келип калат. Ал Аллах Таала тараптан болду. Себеп ааламдардын Роббиси ошол. Аалам деген Аллахтан башканын бардыгын аалам деп айтат. Ааламды көзгө көрүнгөндү, көрүнбөгөндү баарын айтат. Инсан, жин, периште. Бүткүл ааламдагы Аллахтан башка нерсенин бардыгын тарбиялап турган Аллах. Демек бардыгына кыйынчылык берип, чек коюп тарбиялап жаткан Аллах. Падышаны да Аллах Таала тарбиялайт, кулду да Аллах Таала тарбиялайт, баланы да Аллах Таала тарбиялап турат, атаны да Аллах Таала тарбиялап турат. Ошондуктан ааламдардын Роббиси Аллах Таалага гана мактоолор болсун. Роб деген сөздүн ичинде экинчи бир мааниси бар, падыша, башкаруучу деген да. Ааламдарды башкаруучу зат. Ааламдарды башкаруучу зат. Бул
жерден биз түшүнүшүбүз керек. Жашообузга бизге келип турган кандай бир кыйынчылыктар же кандай бир жакшылыктардын бардыгы Аллах Тааладан келип турат. Аллах аламдардын Роббиси болуп тарбиялап жаткандыгы, бизге пайда болуп тургандыгыны биз кийинки аяттан түшүнө алабыз. Ар-Рахманир Рахим. Аллах Таала чексиз мээримдүү, өтө ырайымдуу зат. Чексиз мээримдүү, өтө ырайымдуу зат. Кайсы бир адамдарга, кимдерге бир чечим чыгарып, муну мындай жасаба, же муну мындай жаса дей турган болсо, сөзсүз ал жакшылык каалаган болот. Душман бир чек кое турган болсо, ачуулангандыктан болот. Мээримдүү заттын чеги ал ошол наркы адамга пайда болсун үчүн болот. Ошондуктан Аллах Таала бул аятта бизге ушул нерсени түшүндүрмөкчү, чексиз мээримдүү, өтө ырайымдуу деп. Ар-Рахман деген сөз бир гана Аллах Таалага татыктуу. Экөө тең мээримдүү деген мааниден чыгат. Бирок Ар-Рахман деген сөз Аллага гана татыктуу. Себеби Ар-Рахман мээримдүүлүктүн эң жогорку чегин айтылат. Эң жогорку мээримдүү зат бирөөгө кылган жакшылыгынан эч качан нерсе күтпөсө ошону айтат. Бирөөгө бир жакшылык кылса, ошол жакшылыгынан эч нерсе күтпөш керек. Кылган ишинен ордуга бир нерсе күтпөсө ошону Рахман деп айтылат. Кантип бул дүйнөдө кайсыл адам бир нерсе кылсын, сөзсүз бир нерсе күтөт. Аулиялар дагы, эң улуу заттар, пайгамбарлар дагы бир амал жасаса, ошонун ордуна жаннатты күтөт. Соопту күтөт, Алланын ыраазылыгын күтөт. Аллах гана бир адамга бирөөгө бир жакшылык кылса, эч нерсе күтпөгөн Аллах гана. Жай гана жакшылык кылат. Эч бир. Ошондуктан бул дүйнөдөгү адамдар бири-бирине кылып жаткан, сыртынан карасаңыз жакшылыктар көрүнөт, бирок кээ биркилери сооп үмүт кылып аткан болот. Бир адам жакшы сооп амалдарды садака кылып атат, мешит медресеге жардам берип жатат. Мунун максаты сооп үмүт кылып атат. Демек бул күтүп атат бир нерсени. Кээ бир адамдар той кылып атат. Уят деп элдин уятынан коркуп кылып атат. Кээ бир адамдар мен да паланчынын үйүгө барып, тойго барып, жеп алгамын, мен да аны чакырам деп не кылып атат? Карзын төлөп болуп турат. Натыйжада эмне кылды? Адамдардын кылган ишинин бардыгы сөзсүз биз ордуга бир нерсе күтөт. Аллах гана күтпөйт. Ошондуктан Аллах Таала бизге кылган жакшылыгында бизден эч нерсе күтпөй эле. Аллахтан башка бардыгы бир нерсе кылып жатса, сөзсүз бир нерсе күтүп атат. Ар-Рахман деген сөздүн мааниси мээримдүүлүктүн эң жогорку чеги дегенди түшүндүрөт. Эмне үчүн? Себеби ичинде көптүк маани бар. Мубалага маани деп коет, өттө мээримдүү деген маани бар. Ар-Рахим деле ошол, бул деле мээримдүү. Экөө бир эле сөздөн чыккан. Айырмасы эмне десе, Рахман деген сөз көптөргө берүүчү дегенди түшүндүрөт. Тагыраак айтканда, бул дүйнөдө Аллах Таала ыймандууга да берип турат, ыймансызга да берип турат. Аллах мушрикке да берип турат, күнөөкөргө да берип турат. Аллах жандыктарга, жаныбарларга да берип тургандыктан Рахмани дүния болот да. Вал ахира. Рахимул ахира. Рахим деген сыфат акыретке чектелет дейт. Эмне үчүн десе, себеби Аллах Таала бул дүйнөдө ыймандууга да, ыймансызга да бере берет. Бирок акыретте бактылууга бир гана жаннатка кирген ыймандууларга гана берет экен да. Ал эми ушул жерден Аллах дагы бир нерсени ишарат турат. Рахман деген сөз араб тилинде ар дайым улана турган сөзгө айтылбайт. Мисалы, газбан деген сөзгө айтылат. Ачууланган депчи. Адам өмүр бою ачууланып жүрбөйт. Ачуу бир келет да кайра токтоп калат. Кыска убакытта боло турган нерсеге айтылат. Рахман деген окшош сөз. Рахим деген сөз ар дайым боло турганга айтылат. Ар дайым боло турганга айтылат. Ошондо Рахман бул дүйнөдө Аллахтын рахманы, Аллах мээримин алат, бирок кыска убакытта. Аллах өз мээримин алгандыктан ыймансыздарга тамак аш берип турат, аларга жашоо берип турат, аларга байлык берип турат. Ал эми Рахим деген ар дайым боло турган сөзгө айтылгандыктан Аллах Таала жаннатта ар дайым берет. Аз адамга берсе дагы, момундарга эле берилип, ыймансыздарга дозокко түшүп калса деле, аздарга ар дайым берилет. Ошондуктан бул дүйнөдө эсепсиз бергендиктен, акыретте дагы Аллах Таала эсепсиз бергендиктен Малики яумиддин, кыямат күндүн падышасы. Ушул 3 сыфаты бар зат гана мактоого татыктуу. Аламдарды башкара алса, эч бир нерсени ордуга бир нерсе күтпөстөн бересе, жана кыямат күнү эсеп китепке ала алса, ошол инсан, ошол зат гана мактоого татыктуу болот. Бул зат бир гана Аллах. Малики яумиддин, дин деген сөздүн мааниси жаза.
жаза, эсеп китеп боло турган жазасын ала турган күндүн ээси, падышасы Аллах Таала. Башындагы 3 аят бул Аллах Таалага таандык. Качан ал пенде Аллах Таалага намазда туруп Кур'ан окуп баштаганда, Алхамдулиллахи Раббил аламин деп баштаганда, Аллах Таала хамадани абди, мени пендем мактады дейт. Ар-Рахманир Рахим, пендем мээримдүү, райымдуу десе, маджадани абди, пендем мага кайра мактоо айтты дейт. Малики яумиддин, мага Аллах Таала айтат, мага өтө мактоолорду бийик деңгээлге жогорку сыфаттар менен айтты дейт. Аллах Таала ушул жерде жооп берет. Адам Фатиха сүрөсүн окуп жатканда мына ушул жерге келгенде айтат, ушул жагы пендем мага дейт да. Бул мага дейт. Демек, инсан жашоодо эмне кылыш керек экен? Аллах Таала берген неаматтарга шүкүр кылыш керек. Себеби Аллах Таала орунсуз берип жатат. Экинчиси, Аллах Таала берген жашоодогу тыюуларга жана буйруктарга моюн сунуу керек. Эмне үчүн? Себеби сиз менен биздин бактылуулугубуз үчүн болуп турат. Андан кийин ияка набуду ва ияка настаин деген аятты окуганда Аллах Таала тараптан жарсалат, ушул сени менен менин ортомдо деп. Андан кийингиси пенде үчүн болот. Фатиханын 7 аятынын биринчи 3 аяты Аллахка болгон мактоо болот. Ортодогу 1 аяты Аллах менен пенденин ортосундагы байланыш болот. Кийинги 3 аят пендеге тиешелүү нерселер болот. Ушул Фатиха сүрөсүнүн ичинде, Кур'аны Каримдин ичиндеги бардык мазмун камтылган. Эмне камтылган? Себеби Кур'андын ичиндеги мактоолор, Аллахтын жалгыздыгын баяндоолор ушул 3 аяттын ичинде бар да. Кайсыл адашкан жамаат болбосун, алар мушрик болсун, же болбосо бутпарас болсун, же кайсы бир адашкан фиркалар болсун, ушул 3 аяттын ичинен адашат. Ушул 3 аяттын ичинен адашып кетет. Аламдардын Роббиси Аллах, башкарып турган Аллах десе, эмне кылат? Философтор адашып кетет. Жок, аламдардын өзгөрүп туруусу бул табиятты өзгөрүп кетет, адашып кетет алар. Бул табияттын талабы ушундай болуп атат депчи. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ушул 3 аяттын маанисин намаз окуп жатканда элестетелик. Бардык мактоолор Аллахка татыктуу болсун. Неге? Себеби ал Аллах Таала эң улуу сыфаттар менен сыфатталгандыктан. Андай башка эч ким жок. Андан кийин ал Аллах аламдардын Роббиси болуп турат. Бүткүл аламды жоктон бар кылган, жана учурда ошону өзгөртүп турган. Демек, аламдагы бир өзгөрүү болуп калса, ал паланчы кылды эмес, аны Аллах кылды. Сүрөттө сыртынан карасаңыз бир адам кылгандай көрүнөт, бирок хакыйкатта аны Аллах кылып жатат. Эгер Аллах бир пенденин жанын албай койсо, эч ким аны өлтүрө алмак эмес. Аллах бир адамдын жанын ала турган болсо, эч ким анын жанын сактап кала турган эмес. Ошондуктан бүткүл аламдагы болуп турган нерсени Аллах кылып турат экен, тарбиялап, жакшылык каалап турат. Ошондуктан кедей адамдар түшүнүш керек да, эмнеге мен кедеймин депчи. Сиздин кедей кылганда Аллах Таала сизге жакшылык каалады. Балким сиз бай болсоңуз, башкача болуп кетерсиз. Ошондуктан кимге кандай мамиле кылып турса, бул Аллах Тааланын мээримдүүлүгү, райымдуулугунан экен. Андан жашоодо түрдүү зулумдар болот. Бир адамдын акысы тебеленет, бир адам кыйын болот. Ушул зулумдарды эмне кылабыз? Малики яумиддин, кыямат күнү, жаза күнү Аллах Тааланын алдына барганда кылып алабыз, чечип алабыз. Ошондуктан ар бир адам кыяматка дайынданганда өзүнүн жооп бере турган нерсесине даяр болсун, ала турган нерсесин Аллах алып берет. Сизди бирөө зулум кылса, акыңызды тебелесе, башка кылса, аны эртең кыяматта Аллах алып берет. Бирок сиз кайсы нерселерге жооп бересиз? Ошол нерселерди бул дүйнөдө аткарып калыш керек да. Ошондуктан Аллах Таала ушул 3 аяттын талабына бизди ылайыктуу жашаганга мүмкүнчүлүк берсин. Субханакаллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.